Assalamu alaikum, hurmatlı жалпы алайлық туғандар. Бүгінгі күнді бір жақшы бір самал болып жатқан учур. Бүгін біздің Собуқорған айылында жаш ежекебиз ушундай керемет ансамбль уюштуруп, жана бүгүнкү күндө ушул жаш кыздарды, улан кыздарды кыргыздын аспал болгон керемет комузга үйрөтүп, бүгүнкү күндө такшалтып, чакан концертин бергени турат. Тил майрамы болгонуна байланыштуу ушу керемет өнөрүн тартуулап, атайын формасын кыргыз парламентиндеги формаларын тиктирип, эжекебиз өтө кызуу даярдык көргөн экен. Бүгүн ошол жакшы самалык ишине биз ортоктош болуп, ушул чагылдырып берели деп эжекеден бир аз болсо да сурамжылап келдик. Кыргыз тили кылымдарды караткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан дегендей, бүгүнкү күндө тилди даңазалап, ушул эжебиз аз да болсо ушул айыл тургундарына жаш өспүрүмдөрдүн концерттерин койгон турат. Эжеке, айтсаңыз, ушул кыздарды тарбиялаганда канчалаган мээнеттер кетти, канчалаган убак саатыңыз кетти? Биринчи алгачкы жолу башталган эмгегиңизден бир аз айта кетсеңиз, жана учурда азыр сиздин кол алдыңызда канча кыз тарбияланып жатат? 1999 жылдан бери ушул Сами Доронов атындагы балдар искусство мектебинин Собуқоргон филиалында иштеп келе жатам. Биздин филиалда жалпысынан 30га жакын окуучулар бар. Буга чейин 24 жыл эмгек жолум 24 жыл болду. Ошого 20га жакын окуучуларды бүтүрдүм. Биринчи бүтүп кеткен окуучуларым азыр ушул музыкалык мектептерде эмгектенип келе жатышат учурда. Ушул музыкалык тараптан өнүктүрүп келе жатышат да. Жалпысынан менде бизде 30га жакын окуучулар бар. Бүгүн эл аралык тил күнүнө карата ушундай иш-чараларды өткөрөлү деп бүгүн даярданып отурабыз. Ата-энелерге бир жагы отчеттук концерт катары дагы бүгүнкү майрамды өткөрөлү деп жатабыз. Бизде фортепиано, кошумча фортепиано бөлүмү бар, аккордеон бөлүмү бар. Фортепиано бөлүмүнөн Суранчиева Гүлнара эжеке окутат. Ошол формаларды дагы ушул эжекебиздин колунан чыккан формалар. Аккордеон классынан бөлүмүнөн Токтоназар уулу Бактияр иштейт, эмгектенет. Ошол майрамдарда дайыма концерт коюп жүрөбүз элдерге. Ушул окуучулардын өнөрлөрүн тартуулап. Рахмат эжеке, сиздин такшалган талантыңыз жана ушуларга болгон аракетиңиз мындан дагы алдыга өсө берсин. Кыргыздын көзүн кылымга чертип турганыңыздар болсун. Ар дайым ушундай жакшы иштер кылып жүрө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналды көргөн болсоңуздар, башкаларга дагы бөлүшүп, биз менен биргеликте болуңуздар. Мен Суранчиева Гүлнара. Ушул Сами Доронов атындагы балдар искусство мектебинин Собуқоргондогу филиалында 1983 жылдан бери эмгектенип келем. Фортепиано сабагынан жаш муундарга болгон аракетибизди берип тарбиялап келебиз. Биздин мектепте ошо 83 жылдан бери көптөгөн улан кыздар бүтүп кетишти. Биздин музыкалык мектебибизге Токтогул мектебиндеги эң жакшы окуган алдыңкы окуучулар, билимге умтулган, ар тараптан өсүүгө аракет кылган, ата-энелери кызыккан, тартиптүү, акыл эстүү уул кыздар келет дайыма. Чоң жетишкендиктерде окушат, жакшы азамат. Ошодон бери эмгектенип келебиз. Assalamu alaikum, кадырлуу калай кыргыз калкым, арбаңыздар. Бүгүн 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүн белгилөө алдында чогулуп отурабыз. Кыргыз деп эне тилин сүйүп күйүп, сыйлап, ушул куттуу залда алтындай убактыңыздарды бөлүп көңүл буруп келип бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Анда эмесе сиздерге Сопу Коргон Маданият үйүнүн кызматкерлери, ошондой эле Самит Оронов атындагы Сопу Коргон айылдык музыкалык балдар искусство мектеби филиалы номер 17 китептана менен бирдикте 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата иш-чарабызга күбө болуп кетиңиздер. Анда эмесе тил тарыхынан кыскача баян Калмаматова Бегайым. Ташты сырып тарыхты төккүм келет, тилегимди туу тутуп өткүм келет. Кыргыз болуп дүйнөгө жаралган соң, кыргыз болуп дүйнөдөн өткүм келет. Бүгүн 21 февраль эл аралык эне тил күнү. ЮНЕСКО эл аралык уюмунун генералдык конференциясы 1999 жылы бул күндү эне тилдин эл аралык майрам күнү деп белгилеген. Бул датанын майрам катары белгиленип калышынын себеби 1952 жылы 21 февралда Бангладештин борборуна студенттер эне тилинин мамлекеттик тил болушун талап кылып көтөрүлүшкө чыгып, полиция кызматкерлеринин колунан каза болушкан. ЮНЕСКО уюмунун иликтөөсүнө караганда, дүйнөдө 6500 тил колдонулуп, алардын көбү жоголуу чегине жеткен. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2008 жылды тилдердин эл аралык жылы деп жарыялаган. Эне тилим ыйык туткан сыйлыгым, бабалардан жете келген сыйлыгым, тамчы туудай бапестелип сакталган, жүрөгүмдөн түнөк алган ыйыгым. Эне тилде ой жүгүртөм сүйлөймүн, канат созо ай ааламга күйлөймүн, аалам менен алакалар түзүлүп, эне тилди энекемдей сүйөмүн. Суусаганда тамчы сымал тамчылайт, чаңкооңду да суусуз сымал кандырат, чарчаганда эргүү берет эс менен, жыргалдан да аман демим алдырат. Рахмат. Анда эмесе сиздерге Сопу Коргон айылдык музыкалык балдар искусство мектебинин филиалы Атай Огонбоевдин Жаштар маршын ансамблі атқарысында. Azın ise zaten çıkarma, toplu olsadılar çok geliriz. Ойына да ие бола албайт Толстой. Жашоодо тил азабынан өткөн азам жок, азап жок, национ. Тил жазуучунун мылтык жоокердин куралы. Курал канчалык кубаттуу болсо, анын ээси ошончо күчтүү болот. Горький. Жараткан бергенден бүт бойдон алат. Бир гана жагымдуу сөз аман калат. Фирдауси. Тилдин байлыгы, ал ойдун байлыгы. Карамзин. Тил достуктун, макулдашуунун эң мыкты ортомчусу. Эразам Роттерданский. Көп тил билүү демек бир толкууга түшүү,
бир купага чыгып турган көп ачкычтуу волонтер. Рахмат. Bilimge köprü til, kül ötkün adamdı tili dep bil. Til adamdı bakıtkan bölüp salat, til adamdı şuurludu başın olat. Til arslan bosoğumda kumdalgan, boşok tilse özüngdü de çek koygan. Min san kaldı teңир özü jarattım, tildi süylöp, tilsiz ünsüz paraştım. Tülü canga iki nerse kerektir, biri tili, biri dili ak көңүл. Sözdü, dildi jarattı adlettir. Жалғаншылар жалынға күйгөней, тура сөзден чексіз пайда табарсың, жалған сөзден қарғыш сөгіш аларсың. Sorma
ардактап туу тутуп, тилим менен келе жатам мен утуп, жоолашканда сүр беремин дайыма, эне тилди өз үйүмдө кут тутуп. Эне тилди энекемдей коргоймун, энекемдей эртең кимди ойлоймун, ыйык туткан эне тилди ардактап, душмандардай асыл сөзү болбоймун. Эне тилим кубат берчү куралым, өзүң менен сыймыктан арбагым, керек болсо берер элем жанымды, жан ордуна келек тилди сурагым.
Geçen kılın karıştan, hiç kimane götür alpay karıştan, anadete, davretindeki yalanlı tür, girmeyecek. Төрайымы, Алай айлы үкіметінің ұлы инспекторы ұлды доктор Павел Зеренке бұлдақшы атайын өзіңді болған мына іс-шараға сөзін айтып бермесін. Саламатсыздарбы, бүгүнкү эне тил майрамынын катышуучулары. Биз жогоруда жазылып тургандай, кыргыздардын келечеги мамлекеттин тилинде дейт.
мен дагы ушул улутчул инсан катары өзүбүздүн Эсенкул Ибраевдин кыргыз эли акынынын бир эки сөзүн айтып кетпесе болбойт. Андыктан ушул эне тилим, энем, элим, уюткум, тунук болсом тилим менен тунукмун, улут болсом тилим менен улутмун, улут болсом тилим менен улутмун дейт. Демек, биз өзүбүздүн тилибизде улутубузду өзүбүз көгөлөтүп көктөн түшүрбөй кармап турсак, биздин тилибиз да, дилибиз да ар дайым бийиктиктен орун алат. Кыргыз тили эч убакта өчпөсүн, дайым өнүгүү жолунда болсун. Биздин киргиздер аз болсун. Эне тилин, улутун кадырлаган улутчул инсандарыбыз ушул Кыргызстанды өнүктүрүп өсүүдө өздөрүнүн салымын кошсун. Кылым чейрек кылымдарды картып келген кыргыз тили азыр биздин даңкталуу манасыбыз менен кылымдан кылымга өчпөй ушу тарыхтагы аркадагы урпактарга ушу эне тилди таза боюнча эч кандай өзгөрүүсүз өткөрүп берүү биздин мойнубузга карыз. Ошон үчүн мен бүгүн айтып кетет элем, биздин Билекбаев атындагы Алай аймагы кечээден баштап уже Үчтөбө Алай аймагынын тургундары мына биздин ушул айыл өкмөтүбүздөгү музыкалык кызматкерлер бизге бүгүн ушу окуучулардын өздөрүнүн жалаң ушу улуттук комузубуз менен аткаруусундагы өздөрүнүн деңгээлин көрсөтүштү бизгечи. Мен ошондо ар бир номурда биздин улуттук кыргыздын комузу ойноп турганына өтө сыймыктануу менен кабыл алдым. Баарыңыздарды тил майрамыңыздар менен ар бир кыргыз улутунда ушу комузду билбеген кыргыз эли болбосун. Майрамыңыздар менен. Осында айткандай эле ушу кыргыздын тили, салтын, улутун, дилин, динин сиздер сыйлап келип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ошондой эле музыкалык мектептин эжеке агайларына, окуучуларына, китепкана, ошол эле маданият кызматкерлеринин бардык кызматкерлерине да ушу чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Сиздер да ушу келип биздин кичинекей болбогон кандай дейсиздер, жактуу жакпарды өзүңүздөр үмүттесиздер. Биздин маданиятыбыздын учу мына кур эмес аркабыз кеңир экен, Кудай кааласа келечекте комузчуларыбыз, ырчыларыбыз, аккордеончуларыбыз, ушундай маданияттуу адамдарыбыз дагы чыккыдай, Кудай кааласа ушуларга күн болдуңуздар. Рахмат сиздерге дагы. Аман болуңуздар да кийинки жолукканга. Рахмат. Кызматкерлери биздин Самидорон атындагы музыкалык мектептин жалпы жааматына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына биздин балдарыбызга канчалаган өнөрлөрдү үйрөтүшүп, ушу комузду үйрөнүп алайын деген адамдар канча көп. Мына биздин ушу жашынан үйрөтүп, мына азыркы көргөн концертибиз аябай сонун болду. Биз ошол Самидорондун мектептин жааматына ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушу маданият уюмундагы кызматкерлерине ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ишиңерде ийгилик болсун, ден соолук болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушуга көрүүчүлөрүбүз көбүрөөк болсун деп тилейм. Өзүңүздөр дагы ушу сиз канча жылдан бери ушу шайрабалардан болуп маданиятты көтөрүп келип жүрөсүз. Сизге да чоң рахмат, ушинтип келип көңүл бөлүп келип бергениңиздерге. Рахматым эмесе.